Биз бүгүндөн баштап расмий Конституциянын жаңы долбооруна каршы аттандык. Бул конституцияны кабыл алсак, биздин Кыргызстанга инвестиция келбейт. Сунушталып жаткан баш мыйзам мамлекетибизге туңгуюк келечекти тартуулайт. Бұл конституция менен иштейбиз, жашайбыз деген болсок, анда биз өз тагдырыбызды өзүбүз балта менен чаап алганбыз. Азыр боло берет деген принципке айланып баратабыз, бул эң коркунуч нерсе да. Сегодня идет процесс конституционного переворота. Мен өкүнгөнүм ушул бийлик алмашуу, жанагындай тополоңдон кийинки келген бийлик дагы сабак албаганы. Аябай өкүндүрөт. Конституцияга тиешелүү мыйзамдарды Жогорку Кеңештин депутаттарынын кабыл алууга мүмкүнчүлүгү дагы, моралдык жана жөнөкөй укугу дагы жок. Жогорку Кеңештин 6-чакырылышы жаңы баш мыйзамды кабыл алганга жараксызбыз. Конституциянын кабыл алышынын процесси өзү мыйзамдуу эмес деп мен эсептейм. В любом правовом государстве, если судьи зависимы, то никто не поверит этому государству. Биз конституцияны керек болсо жоготуп да жибергенбиз. 9 жолда өзгөрткөнбүз. Турмушубуз жакшырып кетти. Жок, бул жөн эле бетке кармаган өзүнүн шылтоосу. Мурдакыдай эле президент жакшы, өкмөт жаман деген биздеги эски өнөкөткө алып келет. Мен айтканды жасайсыңар деген хан конституцияга биз өткөнө турабыз. Эки басарлык пландык бийлик. Бүгүнкү күндө бийлик өздөрү каалагандай баш мыйзамды кабыл алдыруунун үстүндө, ошондой пландын үстүндө кызуу иштеп жатат. Один человек разрабатывает закон, один человек принимает ее, и один человек наказывает по нему. Это в конце приведет к хаосу.